Базар деген базар, ага эл көп келет. Ошондой эл топураган жердин дагы бири баш калабызда Ош базары саналат. Жакында ошол Ош базарына Ички иштер министрлигинин кылмышкерлерди изилдөө башкармасынын кызматкерлери менен бирдикте рейд жасадык. Анткени бул базарда карапайым элди каратып туруп тоноо өнөкөткө айлангандай сезилет. Себеби ал базарга алып келип мал этин сатсаңыз, ар бир килосунан таразага тарткандык үчүн 50 тыйын. Башкача айтканда, 300 кило эт сатсаңыз 150 сом. Ветеринардык врачка алып келген этиңиздин тазалыгы туурасында штамп басып бергендик үчүн 26 сом 70 тыйын. Ал эми сата турган базардагы орун үчүн койго 5 сом, бодомалга 20 сом, торопойго 10 сом төлөйсүз. Бул жол чыгымынан башка. Ошентип дыйкан бир баш малын сатыш үчүн жалаң базарга кетчү чыгымдарга дагы бир малын сатууга аргасыз. Ал эми эт рекеттеринин жолу өзүнчө. Шешин Дыйканович, жаңы эле Ош базарынан келдик. Ушул жерде дагы кылмыш абалы кандай болот? Базар негизинен чоң. Албетте, республиканын бардык жерлеринен келет ал жерге соода кылганы. Ушуга байланыштуу мына өзгөчө дыйкандардын жанагы алып келип эт сатып атпайбы? Ушул жерде да көп башаламандыктар болот экен. Буга байланыштуу кандай кылмыштар бетте ачылып атат? Эми Ош базары боюнча мына мен да айтып кеттим, сиз да айттыңыз, чындыгы ар кайсы республикадан келген адамдар болот экен. Могу конкретно эгер эт боюнча алсак, бул эт боюнча могу дыйкандар өзлөрүнүн оокатын алып келип этти жерге союп, малын сатып атканга аракет кылат экен. Орто жолдо ошо Ош базарында бай иштебеген балдар ошо этти арзан баа менен алып алып, анан өзлөрү кымбатыраак баа менен сатканга аракет кылып атышат. Биз ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Мына Ош базары боюнча мына быйыл ошо 17 кылмыш козголуп, тергөөдөн сотко кетишти. Ошо этти закупка кылып орто жолдон сатып, өйдөнкү баа менен саткан, жана башка овощи, фруктуларды алып сатарлар боюнча 7 иш козголду уголовный дело. Мына кечээ күнүнө 21-inde рейд кылып, дагы ошо боюнча 3 баланы кармап келип, азыр бизде материалдын тергөөгө даярдап иш козгогон турабыз. Машинистова менен эми ал фамилияларын айта кетсек, Дүйшеналиев Айманбет деген жигит Бишкек шаарында 8-микрорайонда турат экен. Абдулдаев Азизбек, бул дагы микрорайон Тунгушта турат. Исагымбек Бекташ, бул Восток 5-те турат экен. Ушул үчөө Күреңкеева деген аял бир уйдун этин алып келсе базарга, ошол уйдун этин 4 сом 25 тыйындан бизге бер деп, мындай зордукта сактап эле жаңылбайбыз, зордукта ошо маган бергин деп. Тиги этти бересиң деп. А өзлөрү ошо этти кымбат баа менен сатканга аракет кылып атканда биз ошо үчөөнү кармап материал түзүп азыр материалды уголовный делого козгогонго даярдап атабыз. Эми ошол жана уйдун этин таразага тартып атканда дагы арзан алган аз келгенсип 26 килограмм этти уйдун этин. Ошону азайтып коюптур таразадан дагы. Таразадан алдап койгонда. Мына ушундай андан тышкары дагы кечээ күнү 5 баланы кармап келген экен. Эми биз баягы административный кодекс айтабыз, занятие запрещенным видом деятельности деп. Ошо боюнча бешөөнө тең 154 административный кодекс негизинде материал түзүп сотко жибердик. Булар дагы өздөрүнүн жазаларын алат. Эми ушул бойдо биз токтолбойбуз. Мына күнүмкүсүн иштеп атабыз. Күндө эртең менен саат 4-тө базар 5-те ачылат. 4-төн баштап биздин балдар иштеп, ошондой эт боюнча закупкалуу орто жолдон алып сатарларды кармап атабыз. Ошол күнү Ички иштер министрлигинин кылмыш изилдөө башкармасынын кызматкерлери андай алып сатарлар менен профилактикалык иш жүргүзүп, эгерде мындай көрүнүштөр кайталана турган болсо, анда мыйзам чегинде жоопко тартыла тургандыгын катуу эскертишти. Ошондой болсо да Ош базарынын айрым кызматкерлерине жолугуп, баарлашууну туура таптык. Сиздин аты? Мен бюджет аксакалдардан уруксат алдыңыз? Мен допир албадым. Атыңыз ким? Мен атым Жумек. Сиздердин ушундай объектиге жооп беребиз. Жок, уруксат келмейинчи мен допир албадым. Кимден алыш керек уруксат? Уруксатты городской ветцентрден. Ветцентрден? Орозбек Ошербаков. Анан эми мындай суроодо, мына бир уйдун этине ветеринардык обслуживание үчүн канча сом аласыз? 26 сом 75 тыйын. 26 сом 75. Кыргызга туруштар мөшөт. Кыргызгач? Койгон сом. 10 сом элтиң. Ал акча каяка кетет?
Hocam, Allah vопростарда чакырдым. Горвей-центрдан полностью ответин аласыздар. Ошол жерден. Городской ветеринарный центр, ошол жерден полностью кабардын сөзүн аласыздар. Siz bir yer işlegemeyim. Bunlara ettim var, tengel eşikte var batkın emni sebepte? Onu men айтып берем. Bazar işeyim çünkü. Которому Горвей-центрдан Аллах калат. Sizlerden bu yerde işler atış maksatlar emni? Ettin tazalığını saktau? Elge таза качественный продукция. Берүү. Ana ne için bazarda et kirbeyle eşikte var? Ал вопрос не моей компетентности. Siz kaçığı böyle etke peçatlı bas berip atmayın. Жок. Ал этти жерден текшерип туруп биз басып берип атабыз. Азыр пожалуйста. Etki mümkün emez. Ha degende siz özünüzü telegözlülüğe tanıştırıp etseniz. Мен генеральный директор Алакчинского рынка Ошбазары Алыбаев Оразбек. Orazbek Albayevич, biz saat 7'den beri şu yerde eğitmeni yürüyoruz. Militsiya hizmetlerleri benim. Hanemi mınavradaki özgöçü et bazarında başalamandıkları abdan görürken. Havalı et çağ bergendiği için 40 so'mlar ekan. Talazaga tatkandığı için her bir kilogramga 50 tiyinin alat ekan. Andan çıkarı 27 so'm Ulaşların yana ştamp bas bergendiği için töröşet eken el. Yemi aytpayla baradı mınavradaki Oş pazarına Talas'tan, Tiyagat başı narından, Isıkköl'den, Çiğ oblasının bardık yerlerinden geledi ekende. Buna bugünkü turmuşluk şartını alıp karaylı benzinimiz 4 so'm, 5 so'm bolup turadi. Bir uydu satış için Oşoğa ketken çıgım dıykan için dağı bir uydu satış gerek eken. Sizdin pikiringiz? Эми siz aytkan maselemi проблемалар бар. Et maselesi kımbat bolgan sebebi mындай болуп атат да. Мына күз келди, et көбөйүп баштады. Анан эми азыр бир талаптар чыгып, налоговый жагынан, милиция жагынан мындай маселени коюп атат да. Ар бир алып келген киши etке документи болбосо киргизип болбойт. Анан ошондуктан да бир топ кишилер башында азайып кетип, анан где-то bir ay мурун еттин баасы кичине көтөрүлүп кеткенде, ошол потому что милицияда бул отделениебиз бар. Алар оперативно иштеп, жанагы документтер жокторун баарын ары бери кууп, киргизбей атышты да. Ошондуктан кичине ет маселеси мамда bir ay мурунак кичине көтөрүлүп кетти. Налоговиктер келип документтерин да текшерип атышат. Ушуну иш жүрүп атат да. Анан эми негизи сиз айткандай эле бир үй сатып, бир үй неметкенде эле элге кыйын болуп атат. Биз түшүнүп атабыз. Тарифтерибиз бар, утвержденный Кыргызпотребсоюз менен. Зара куруп мясо деп бизде 50 тиын алат килограммына. 200 килограмм болсо 50 тиындан 100 сом алабыз. Анан кийин анын 4 сому бар, президентский. Бизге эч тиешеси жок. Анан жанагы гор администрация бар. 4 сом 50 тиындан алып атабыз. Ошондо 8 сом 50 тиын болуп келип атат. Где-то бул биз алгандын 50% бизге тийбейт. Анан бул базар чоң. Территориясын кайта тазалтырган болсок болбойт. Эл көп келет, кетет. Анан кийин биз уборка деп дагы 1-2 сомдон кошобуз. Ошондо биз где-то bir 10 сом тегерегинде өзүбүзгө калат. Dağı bir nerse, fermerlerdi, dıykandardı, kezeksiz teyleyip istegen bir yazılar var eken özümüz. Bирок бул жерде дыйкандарга эч кандай андай жер калтырмыш жок экен. Бул жерде негизинен базарды алып сатарларга берип турсуңар. Дыйкандар кире албайт экен. Алардын этин эшиктин ордунан эле коркту үркүтүп эле 8 сомдон 4 сомдон ансыз дагы араң жүргөн дыйкандарды дагы бул жагынан тоноолор бар экен. Качан негизинен тартипке келет дагы анан эми жанагы жазып койгон тарифтерибиз бар деп атпайбызбы? Бирок ошол тарифтер эмне биздин өзүбүздүн дыйкандарды ансыз да оокат кыла албай турган дыйкандарды тонош үчүн жаралганбы? Ал эми ошол боюнча катып алганбы же болбосо кандайдыр бир жол менен регулировка жасоого болобу? Элибизди тоной беребиз. Аксакал эми бул сиздин айткан немеңизде да бир немелер бар. Калыстык бар, чындык бар.
Но биз жагыбыздан да бизде ой пикир бар да бул жагына. Эми биз азыр рыночный условия иштеп атабыз. Анан ар бир расход доходторубузду карабасак бизге да болбойт. Бензин өзүңүз айткандай кымбат. Анан утюженный биз бүт баарын расчет кылып экономический опасного жетип коюп атабыз. Эгер биз андай кылбасак, бул тоногон эмес. Бул эми турмуш, мунсуз биз иштей албайбыз. Эгер биз убыточный болсок, бизди анда жөө берет. Анан алып сатарлар бар. Ал эми бизде күрөшүп атабыз. Бизде отделение милиция бар. Тынчтык деген жигитибиз бар. Мына бир 6 ай болду иштеген, ал оперативно иштеп атат. Киришип атат. Мурун мындай кичине көбүрөөк болду. Азыр кичине тартипке келип калды. Но баарын бүтүн түйүнөн чаап салып жок кылабыз деген мүмкүнчүлүк болбойт экен. Bir günü bolot, bir günü bolboy. Анан аракетчилик кылат. Но бурукка салышканда бир топ өзгөрүштөр бар. Ошондуктан Кыргыз өкмөтү республикабыздын базарларындагы элден алынуучу ыксыз салыктардын баа өлчөмүн жөнгө салат деген ишеним менен